Түзүбөдө Лондон BBC саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып Гүлнара Касманбетова. Непалда жер титирөө болгонуна 1 аптадай болуп калды. Бирок эпицентрге жакын жердеги айылдыктарга жардам алигиче жете элек. Жер ортолук деңизге жетээрден мурун Сахара чөлүн басып өтүш керек. Европага умтулган миңдеген мигранттардын сапары Нигериянын Агадес шаарынан башталат. Маданий мурас коркунучка кептелгенде ким жардам берет? BBC байыркы буюмдарды коргоп жана калыбына келтирген адистер менен жолукту. Непалда жер титирөө болгонуна 1 апта болуп калды. Набат болгондордун саны 6200-гө жетип, дали өсүүдө. Өкмөт куткаруу иштерине тик учактар керек экенин айтып, эл аралык жардам сурады. 10 миңдеген турак жайлар талкаланган. Аман калган көптөгөн адамдар эптеп бир жардам болсо экен деп турушат. BBC эң жабыркаган аймакты көрүп келди. Куткаруучулар ишин улантууда. Бирок көп тургундар Непалдагы жер титирөөдөн кийин өкмөттү сынга алышууда. Алардын айтымында бийлик жетиштүү жардам көрсөтө алган жок. Лукас польшалык куткаруучу. Ал келер замат ишин баштагандын ордуна Катманду шаарында бир нече күн кармалып калган. Албетте биз келгенде өлкө оор абалда болчу. Бирок саламаттыкты сактоо министрлиги 2 күндөн кийин гана бизге маалымат берди, дейт Лукас. Өкмөт тараптан тапшырма келбегендиктен куткаруучулар өздөрү эле өлкөнүн түндүк тарабына жылышкан. Жолдон жардам жете элек бир нече аймактарга туш болуп, айылдар толугу менен кыйраганын байкадык. Польшалык куткаруучулар бир нече мүнөттө клиника куруп, медициналык жардам көрсөтүштү. Бир нече сааттан кийин кайрадан жолго чыгышты. Өкмөт доктурларды зилзаладан катуу жабыр тарткан аймактарга биринчи жөнөткөнүн айткан. Бирок ал жетишсиз болуп жатканы анык. Бул киши 4 күн медициналык жардамды күтүп, аргасыздан жубайын көтөрүп алып тоого чыкканын айтат. Бул аймакка жардам жетти, бирок миңдеген тургундар дале жардамга муктаж. Африкалык мигранттардын Түндүк Африканын жээгине жетип алып, андан ары Европага бет алган опурталдуу сапарлары тууралуу баяндап келгенбиз. Айрым эсептөөлөр боюнча үстүбүздөгү жылы 100 000 мигрант өмүрүн киши ташуучулардын колуна тобокелге салып, Нигериядагы Агадес шаары аркылуу өтөт. Бирок ага чейин алар Сахара чөлүн басып өтүшү керек. Агадес шаары үстүртөн кооз көрүнгөнү менен шаардагы шарттар катаал. Биз шаарды көздөй сапарга чыгып, жолдон товар эле эмес кишилер сатылып жатканын да көрдүк. Бизге адам аткезчилиги менен алектенген киши бул жашыруун жерди көрсөттү. Имараттагы бозгундардын сапары бул жерден башталат. Бул жаш жигиттер жер ортолук деңизде канча адам чөгүп өлгөнү тууралуу уккусу келбейт. Алар Европага достору жеткенин, демек алар да жете аларын айтышат. Жакын арада бул мигранттар Ливияны көздөй жылышат. Салифу 19 жашта. Ал Европада футболчу болгусу келет. Салифу сапар үчүн 2 гана нерсе керек экенин айтат. Мага Кудайдын колдоосу жана акча керек. Ооба, жетем. Кудай колдосо мен өзүмө ишенем. Өзүңө ишенбесең бул сапарга чыкпаш керек. Бир гана мигрант Европага жетсе, аны көп тургундар туурап артынан чыгышат. Адам ташыгандар болсо кейиштүү көрүнүштүү ири бизнеске айлантып, Европанын жаңы долбоорлорун алдын ала билишет. Адам ташыгандар баарын билет. Алар ишин уланта берет. Унаалары жок болсо төөлөрү менен ташышат, дейт аткезчилердин бири. Африка өлкөлөрүндөгү коррупция, жумушсуздук жана жакырчылыктын айынан тургундар аргасыздан адам ташыгандарга ишенишет. Бул мигранттар бүгүн жүк ташыган унаага отурушту. Эртең кемеге отурушу мүмкүн. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. АКШнын прокурорлору афро-америкалык Фредди Грейдин камакта өлгөнүнө байланыштуу Балтимордун 6 полиция офицерине киши өлтүрүү боюнча айыптакты. Мамлекеттик прокурор Грей абакта алган жаракаттарынан көз жумганын жана ал полиция унаасына коопсуздук куру жок, колдору кишенделген бойдон отургузулуп, унаада ары бери урулганын айткан. Грейдин өлүмү шаар боюнча нааразылыктарды жаратты. Кения. Өткөн айда кыргын болгон Гариса шаарынын тургундары шектүү адамдарды сотто отуруп өлтүрүүдө деп коопсуздук кызматтарын айыптап чыгышты.
Жергиликтүүлөр агенттер кармап кеткен кишилер дайынсыз жоголгон дешүүдө. Бул аптада үстүрттөн көмүлгөн 11 кишинин жасаты табылган. Аль-Шабаб тобу Гарриса университетин чабуулга алып 150 кишини өлтүргөнүн билдирди. Түркия. Стамбулда 1-майда нааразылыкка чыккан чакан топторду кубалаш үчүн полиция желим ок, суу түтүктөрүн жана көз ачыштырган газ колдонду. Айрым жүрүшчүлөр бөтөлкө жана петарда ыргыткан. Алар өкмөттүн тыюусуна карабай, өкмөткө каршы нааразылыктардын чордону болуп калган таксим аянтына жүрүшкө чыккан. Шаардагы коомдук транспорттун көбү токтоп калган. Непалдагы жер титирөөдө көптөгөн жоготуулар менен катар байыркы монументтер жана имараттар талкаланды. Дүйнөлүк мурас деп эсептелген имараттарга, эстелик жана буюмдарга табигый кырсык эле эмес, согуштар жана экстремисттердин атайын чабуулдары коркунуч келтирүүдө. ЮНЕСКО сыяктуу эл аралык уюмдар кырсык каптаган жерлерде тез жооп кайтаруу үчүн мурастарды коргогон адистердин курамын машыктырмай болду. Тынч демонстрация башаламанга айланып, байыркы тарыхый жана маданий эстеликтер талкаланууда. Тилекке жараша бул машыгуу жана жабыркагандардын баары актерлор. Бул аркылуу чыныгы адистер тарыхый мурастарды коргоп калуу жолдорун өздөштүрүүдө. Алар тез арада эң маанилүү эстеликтерди тандап калышы керек. Биз тез арада тарыхый эстеликтер үчүн коркунучтарды иликтеп, аларды сактап калганга аракет кылышыбыз керек. Азыр тарыхый эстеликтер коркунучта болгондуктан ЮНЕСКО жана ага шериктеш эл аралык уюмдар буга окшош машыгууларды уюштурууда. Жакында эле өздөрүн ислам мамлекети атаган топтун согушкерлери тарыхый жана маданий мурастарды талкалап жатканын көрсөткөн видео жарыяланган. Бирок экстремисттик топтон тышкарыда коркунучтар бар. Мисалы, Непалдагы зилзала же Филиппиндеги айрым тургундар жакырчылыктан улам жер которуп, тилин жана маданиятын жоготууда. Машыгууга катышкандардын көбү аталган коркунучтарга күбө болушкан. Ихор Пашавайло Украинадагы улуттук музейдин адиси. Киев шаарында демонстрациялар башталганда эки музей тополоңдун ортосунда калган. Ал окуялардан кийин биз даяр эмес экенибизди түшүндүк. ЮНЕСКО уюштурган машыгууларга 100гө чукул археолог жана маданий ишкерлер катышты. Албетте бул жетишсиз, бирок убакыт өткөн сайын алардын саны толукталат. Эми футбол. Англиянын премьер лигасында демалыш күндөрү кызуу өтмөкчү. 6-күнү Ливерпуль өз таласында Queen's Park Rangers менен, Манчестер Юнайтед Вест Бромптон менен беттешет. Жекшембиде Манчестер Сити Тоттенхэм менен күч сынашат. Челси болсо Кристал Паласке каршы ойнойт. Челси оюнда утса чемпион болот. Ливерпулдун менеджери Брендан Роджерс клубдун негизги максаты чабуулчу Даниэль Старриджди формасына келтирүү экенин айтты. Бул сезонда Англиянын чабуулчусу Кошмо Штаттарына экинчи жолу барды. Бул жолу ал клуб менен байланыштары бар ортопедиялык хирургка көрүнүп, жамбашына алган травмасын айыктырууга аракеттенет. Бул сезондо Старридж 18 гана жолу ойноду. Мэнни Пакьяо ушул демалышта кенже Флойд Мейвезер менен болчу беттешке мыкты даярданды, дейт британдык мушкер Лайм Воган. Ал Лас-Вегастагы эртеңки MGM Гранд мелдешинин алдында Мэнни Пакьяону машыктырууда. Бирок Флойд Мейвезердин атасы анын уулу Пакьяону нокаут кылып, жеңип туруп, бокстон кетерин айтты. Эми, Сан-Францисконун тургундары кечээ шаардын көчөсүндө жүргөн бир күтүүсүз мейманды көрүп абдан таң калышты. Бул тилендин баласы өзүнүн табигый чөйрөсүнөн алыс адашып кетиптир. Айванаттарды куткаруу топторду жаныбарды кырсыкка учуратпай, жолдогу кыймылды дароо токтотушту. Балакайдын абалын айванаттар доктуру дыккат текшерип туруп, аны кайра деңизге кое берди. Балакай эми деңизде коркпой апасын батыракта алса экен. Интернеттибизге чакыра кетейин. Дарегибиз bbc-kыргыз.com. Сиздер менен мен Гүлнара Касманбетова болдум. Саламатта калыңыздар.